азыр бүгүнкү күндө чындыгында биз ошол маселени дайым көтөрүп атам. Мына агардык мамлекетпиз дейбиз, бирок чындыгында эле мына сууга суу системасынын эскилиги, ошол менен эле чогуу мына климаттын өзгөрүшүнө жараша мына жылдан жылга эле сууга суунун таңкыстыгы болуп атат да. Ушу боюнча ирригацияга канча акча бөлүп атасыздар бүгүнкү ушул гранттан? Бул гранттан ирригацияга бөлүнбөйт. Бүгүнкү күндө ирригацияга республикалык бюджеттен 3,7 миллиард бөлүнүп атат. Ош областы жок бул жерде. Бул жерде 3 область бар: Нарын, Жалал Абад, Чүй. Кийинки проекттерде барбы Ош областы, Баткен областы мисалы? Ош областы боюнча, Баткен областы боюнча 2 долбоор иштеп атат бүгүнкү күндө Дүйнөлүк банк менен. Ош областы боюнча 60 миллион каралган, анын 30 миллиону ушу агрардык секторго каралган. Баткен областы боюнча 50 миллион каралган, анын 11 миллиону агрардык секторго каралган. Ошо ирригация боюнча көбүнчө бизге ушу жарандарыбыз кайрылып атат. Өзгөчө Ош областынанчы сууга суунун жетишсиздиги мына күндөн күнгө күн ысып атат. Азыр сезон келип атат. Ошол боюнча жакшыраак контролдоп көзөмөлүңүздөргө алсаңыздар. Себеби дыйкандарыбыздын түшүмдүүлүк болушу, ошол пайда алуусу негизинен ошол суудан өзгөчө маанилүү да. Ошол менен эле чогуу мына азыр кайра иштетүүчү ишканалар же болбосо баягы хранилищелер, атайын логистикалык центрлерге көңүл бурсаңыздар.